Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, жана Байтуган аңгатталуучулары, туугандар, бүгүн 5 февраль 2025 жыл биз өзгөн жергесиндебиз. Өзгөндө буюрса мына ушул жерде Ленин жолдо 4 баш ат сатууга коюлуп атат. Аттарды бир сыйра четинен көрсөтүп маалыматын алабыз. Видеону агына чейин чогуу болуп назар салып туруңуздар. Бул тарапта 3 ат, анан бул тарапта дагы мына 4-чү атты өзүңүздөр дагы көрүңүздөр. Мына ушул аттар боюнча бир катар маалымат алабыз. Колдор ретинде бирден лайктан басып туруңуздар. Буюрса аттардын маалыматын четинен сурап, андан кийин минип дагы көрсөтөбүз. Бул жерден эстен азыр бир катар маалыматын алалы. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ака, бул аттар боюнча катар маалыматын берели. Биринчи ушул жерде байланып турганда маалыматын берип алалы, андан кийин четинен минип көрсөтөбүз. Мына биринчи аттын жашы канча болуп калды бул? Жашы жазга 2 асы болот. Жазга 2 асы болот. Азыр 4 жаш, жазга 5 жаш болуп калабыз. Жазга 5 жаш болот. Пародачы ака? Өзүнүн кыргыз жылкы. Өзүнүн кыргыз жылкыдан. Машалла. Бою канча чыгат? Бою 1.60. Бою 1.60 дейт. Улакка чабылып атабы? Улакка чабылып атат. Машалла. Улакка чабылып атат дейт. Азыр мындай жебен турган малда путуолдун казыктарын көрсөтүп коеюн, көрүңүздөр. Путуол тазабы ака? Путуолдор таза, кеңир. Жоош. Путуолдору таза, жоош дейт жаныбар. Өзүн дагы көрүп атасыздар, бою дагы жакшы, 1.60 деп атат, көрүп атасыздар. Улакка чабылып атат дейт. Минит дагы көрсөтөбүз четинен. Бул жагы кийинки мына жоон экен жаныбар. Бул аттын жашы канча болду калды ака? Бул да ушу жазга 2 асы. Бул да жазга 2 асы. Машалла. Пародачы ака? Парода билбейм, бул эле кыргыз жылкы болуш керек мына. Кара суунун кызыл суу ушундай деген жерден алган. Кара суудан келген. Кара суу. Негизинде жоон экен жаныбар. Жоон. Бою канча чыгат ака бунун? Бул да 1.60 барат. Бул дагы бою 1.60 чыгат экен. Плюс минус менен да. Плюс минус менен. Көкүрөгүн көрүп атасыздар. Казыктар да күчтүү. Мына туяктан. Путуол таза ака бунун? Путуол таза, мына жеринде сыйрылган жер бар. Аз неме болгон эле көрсөтөбүз. Ал эми сыйрылган жери мындай эми да? Айыгып калды же. Дефект жоондай. Жок, андай эмес. Артыңкы туяктарын да көрсөтөйүн. Мына соорусун да көрүңүздөр. Жаныбар. Алды арты тегиз экен. Муну дагы минип көрсөтөбүз. Бул дагы жаңа эмеге жазга 2 асы болот экен. Машалла. Мына көк жаныбар канча ака? Бул бою канча чыгат? Бул 1.65ке эсептеле беришет. Бою 1.65ке өлчүп алат. Чыгат. Бийиктиги бийик экен жаныбар. Машалла. Пародачы ака? Парода бул ушу Бишкек Россиядан келгенби, биз деле убагында алынган. Убагында алынганбыз. Жашы канча болуп калды ака? Жашын сурап. Бышты азыр бул. Быштыбы? Жазга асы болот. Машалла. Мына бышты, быштын чоң экен да. Кече оны улакка салып алдык мынтебеле дейм. Мына улакка салынды беле? Кече бир такабак салып чаппайм деп барып кирип кетип. Кызып кетсиз да. Путу тебеленип калды дейт улакта. Алдың тебеленип калды. Негизи улакка ошо жадынатып уже жүрөт койдуңуз кыйла. Уже секин кичинекей улактарга кирип арылатабыз. Жакшыбы жүрөк токмак? Сонун. Суюк топторго салып койдук эми бир-эки. Суюраак топторго салып, мындай секин үйрөтүп табыз дейт. Жаныбар бышты. Да, жоош. Бою бийик экен бирок. Эмеси жок. Азыр кеңири кармап, эмеси жоштугу жош экен. Бардык эле жаш балдарга деле багындай. Үйрөнгөн. Эч эмес. Жаныбарды негизинен бир короодон алышында 4 ат сатууга коюлуп атат. Бир сааттардан маалыматын четинен алып атабыз сондар. 3 атты көрүңүздөр. Карап, сүйлөшүп, баалашып алсаңар да болот. 4-чү катар турат. Анан мына ушул 4-чүсүн көрөлү. Жаныбар акжал жашы канча болду экен? Бул да азыр неме жазга 2 асы болот бул да. Жазга 2 асы болот. 5 жаш. 5 жаш. Бүт эле жаш аттар чыгат экен да буюрса. Багасы бар 5 жаш. Şu тайынан чоңойтконбуз. 5 өтең тайынан бери чоңой, 4 өтең. Жок, мына экөөнүн тайынан бери чоңойткон өзүм. Мына ушул менен аркы туура экөө тайынан бери эле чоңоюп бир кол бала экен да. Бул деле кыргыз жылкы. Кыргыз жылкы. Бою канча чыгат экен? Бою 1.55 плюс минус ушундай. 1.55 плюс минус. Улакка кандай? Улакка кирип чыгат. Улакка кирип чабылып атат. Өтө эзилип чабылган эмес. Жаш нерсени баягы үйрөтүп эле. Баягы эзип чабылып атыр да. Эзип чабыла элек. Такшар элек жакшы. Путуол тазабы ака? Путуол таза. Бул деле ушу жоош. Көрүңүз өзүңүз. Арка алды эч багана неме жок. Негизи жооштугу жоош экен акжал.
95 деген табросы менен экен. Азыр эми секен бири-биринен алып чыгып минип дагы көрсөтөлү элек. Жаныбар басыктарын көрсөтүп, чабып көрсөтүп бир сыйра. Азыр негизи бардык эле сууп даяр, Сууп даяр, Сууп даяр экен. Азыр кеңири жерге алып чыгып дагы көрсөтөбүз туугандар. Видеонун арына чейин назар салып туруңуздар. Машалла мына. Ак жалды көрүңүздөр туугандар мына. Басыктарын көрүп барыңыздар. Азыр мына каарда көрсөтүп атабыз. Жаныбарды бүт үйрөнүп калды дейт эми. Каар дагы бирок улуу бул жердечи. Машалла. Тарбиясы бүт жагынан келди Буролору бүт жагы жакшы. Бар эле жакшы. Бир үйүргө салып элекпиз. Бардык эле. Жана 1.55 1.60-ын ортосу деген атын ошол биринчи, акыркы. 4-чү. Атты көрөсүздөр. Бир уз ат коюнчу жогору. Уруп туруп кой берип коесуң, Машалла. Акжал. Кашы жеңил жаныбардынчы. Акжалды көрөсүздөр. Акжалды көрүп атасыздар. Чатагында кеңир алып, өзүн алып жүрүшү мыкты жаныбар. Ака бул акжалдын баасын канча коебуз? Баасын 240 деп эле жакын эле койду. 240 миң. Кем болот? Кем болот эми сүйлөшөбүз. Машалла. Кыргыз жылкы 240 миң кеми болот, сүйлөшөбүз дейт. Өзүңүздөр да келип көрөсүздөр. Анда эмесе биз кийинки экинчи атты көрсөтөлү. Экинчи атты көрөсүздөр туугандар. Тор атты көрүңүздөр туугандар. Басыктары да мыкты жаныбардын. Боюнда 1.60 деди. Атты көрөсүздөр. Мында минип уже тарбиялап үйрөтүп койдуңузбу? Ооба, экөө бирдей эле. Экөө бирдей үйрөндү. Машалла. Сыны басыктары мыкты экен аттынчы мына көрүп атасыздар. Келе башын, аркасында сооруларын жана жанынан да көрсөткөнбүз го, башындачы. Жаныбарды өзүдөр да көрүп баа бересиздер мына. Мыкты. Уже басыктары бүт эле үйрөнүптүр. Жогоруга коюп койсоң анда, Мында бир чабып көрсөтөлү анан карап, жакшысын тандап алсаңыздар дагы болот. Негизи 4 тең сатылат. 4 тең көрүп, сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Экранга агабыздын WhatsApp сибаз нөмөрүн калтырып коебуз. Өзгөндө мал базарынын жанында Ленин жолдо. Машалла мына. Кыргыз жылкы ушундай болот да. Жүрүп кайтпас, тайманбас болот да. Машалла. Кетиши жакшы. Машалла. Бул тораттын баасын канча коебуз? Буну 290 290 миң. Кем болот? Кем болот. Машалла. Ушу элдерге арзаныраак жөндө кылып эле. Жөндө кылып эле коёт ичинде атты мына өзүлөр да көрүп баа бересиздер. Улакка чабылып атат экен. Мына суббота канчанчы күн болуп калат? 8 болуп калса керек. 8-и өзүбүздө ушу улак болот, торпо улак, кичинекей. Келип кызыккандар чаап көрө берет. Суббота күнү улак бар экен, келип чаап көрүп алса да болот экен да. Ооба, бир чаап көрүп эми өтө такшалуу элек коем, бир эки топко салып, качып, неме алып көрөт да. Негизи эмеси жакшы. Жакшы. Жүрөк ток. Жүрөгү ток. Негизи сыны жакшы экен, машалла. Бүт тарабынанчы. Эми өзүңүздөр да келип көрүп, сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Ал экинчи атты дагы көрүңүздөр мына. Жана айткандай эле сыны формасы жайында экен, машалла. Өзүңүздөр да келип көрөсүздөр. Анда эмесе биз 3-чү атты чыгаралы, 3-чү атты көрүңүздөр туугандар. Жанагы Кара Суудан келген деген кыргыз жылкынын жоону мыктысы чыгып атат мына. Машалла. Басыктары дагы мыкты экен. Ат дагы жаш туугандар. Жазга 2 ас идеди. Жаныбарды көрүп атасыздар. Машалла. Жоон экен. Артыкы бул шинеттерин да караңыздар. Алды арты тегиз экен, машалла деле. Өзүлөр дагы келип көрөсүздөр мунучу. Атты сындайсыздар туугандар. Жалпы 4 атты сатууга коюлуп атат.
төртөөнөн көрүп тандап алсаңыздар дагы болот. Машалла. Бул да тарбиясы бүчөнөн келди ака. Бул дагы келди Кудай кааласа. Мындай бурундарын көрсөтүп коюнчу эки жака. Машалла. Жаныбар. Басыгы мыкты экен. Басына жолсу болмуш тур басыгычы мындай. Ылдый ашып тур жогору биз атып койса. Мында бир чагып көрсөтөлү. Негизинен төртү тең эле ушу кыргыз жылкы деп атат. Анан эми баягы азыр бышты да ачат төртүнчүсү. Бышты бою чоң, жоон эме экен. Ошол аргын болсо керек деп атат. Анан калганы үчөө кыргыз экен. Мындай бастары мыкты караңыздар. Бастары мыкты болгон аз экен бул дагычы. Кой бериң эми. Машалла. Алдынан да эми капталынан көргөндө көрүп атасыздар. Азыр мына карды дагы бир аз эме болуп атат. Карды да улуу катып калыптыр жерде. Ака бул жаныбар жоон аттын баасын канчага коебуз? Муну 250 дейсиң. 250 миң. Кем болот? Кем болот. Машалла. Болот. Бизге деле жаңы келди. Бир ай болду. Кичине оңолуп калды. Келгенде арыгы эле. Арыгы эле келген. Арыгы эле. Аттаса басып панел койгон экен. Эми ит байлап баштады. Негизи бир ай болуп оңолуп калыптыр да, жоон оруптур да. Бул чинеттери бүт тарабы мыкты. 250 миң сом кеми бар сүйлөшөбүз дейт. Келип, көрүп, сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Жакшы. Анда эмесе биз 4-чү өспүрүмдү быштыны чыгарайлы. Видеону ана чейин чогулуп турыңуздар туугандар. Өспүрүмдү көрүңүздөр. Бышты жазга жаңасы болот экен, машалла мына. Боюн жана айтканбыз 1.65 боючу. 1.65ке верни, тартып ала берет. 1.65ке верни өлчөп ала берет, Моюн башы жакшы, узун, суага экен. Жакшы туугандар. Келип, көрүп, сүйлөшсөңүздөр да болот мына быштыны. Бышты жаныбар. Бул уже кыйла эле минилди ака? Ооба. Кыйла эле минилди. Үйрөндү полный эле. Үйрөнүп калды. Андай немеси жок. Кайсы жака болсо бурундар. Бурундарын көрүп атасыздар. Оң жака, сол жака бирдей эле үйрөнүптүр жаныбарчы. Жеңил, күлүк. Күлүк дагы. Ылдыйга түшүп бир узатып коюң эми жаныбарды. Бир көрөлүчү. Өспүрүм издеп жүргөндөргө мына бышты бою дагы 1.65ке өлчөп алат дейт. Эми бул дагы бышты болсо али өсө турган нерсе да. Эми өзү дагы көрүп кызыккандар агабыздын экрандагы WhatsApp связь номерине дагы байлансаңыздар болот. Машалла мына жаныбарына көрүп атасыздар. Мына негизи жана айткандай карда, улуу карда бир аз эме болот. Не дагы шалпай экен өзү дагы машалла. Күлүктүгүн көрүп атасыздар. Күлүктүгү күлүк жаныбар. Бышты дагы. Машалла. Жеңил экен өзү ака? Жеңил, Машалла. Жоош дагы бааны. Жоош дагы. Жаш балдарга деле мингизип кеңири путу колдорун карматып пайпактарын байлата берет. Жоошты. Жаныбарды көрүңүздөр. Жана ошо мына улакта тебелеп жаш өспүрүм ат кылам дегендер болсо үйөйт го дейм. Жаныбар быштынын баасын канча коебуз ака? Мунун баасын 370 деп койдум. Канча? 370. 370 миң сом. Кем болот? Кем болот, Машалла. Быштыга мыкты жаныбар, боюндагы бийик 1.65 өтө сонун туугандар. Эми дагы өсө турган нерсе бул жаныбар. Өзүңүздөр дагы келип. Бир эки жолу улак карылатып кичине токко салып койдук. Жакшы барып атат. Жакшы барып атат. Жүрөк токпу мындай? Жүрөк ток. Жылылосоңуз. Боюнда тыкылып алып, жылоосу дагы мыкты. Азыр быштыга өтө сонун. Бүт жолуна салып коюп кыйла үйрөтүп. Үйрөтүлгөн. Жаныбарды келип көрүп, сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Жакшы, содаңыз берсин тууган. Ушундай туугандар, каналга каттап лайктан басып коюңуздар. Буюрса 4 ат сатууга коюлду. Ар көрүп жаткан агалар кол деретине бизден лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.